Сиз Азаттыктын тележаңылтарын көрүп баштадыңыз. Саламатсызбы? Дүйнө жана чөлкөмдөгү күндүн негизги окуяларын талдайбыз. Студияда Кубат Касымбеков бүгүнкү чыгарылышта. Каталонияда эгемендикти жактаган жетекчилердин камалышы ири демонстрацияга себепчи болду. АКШ президенти Дональд Трамп Азияга алгачкы иш сапарга аттанды. Америкалык лидер 10 күн ичинде 5 өлкөгө барат. Кыргыз-казак чек арасындагы кырдаал тууралуу КМШнын Ташкенттеги жыйынында сөз болду. Азаттык Алматыда иштеген кыргыз мигранттарынан кабар алды. Каталонияда миңдеген демонстранттар автономиянын бийликтен четтетилген жетекчилеринин камакка алынышына каршылык билдирип чыгышты. Испаниянын соту көз караңсыздыкты жактаган бул жетекчилерге көтөрүлүш беренеси боюнча расмий айып таккан эле. Али Токтакунов кененирээк айтып берет. Автономиянын экс-жетекчилеринин камакка алынышы бейшембинин кечинде миңдеген каталондуктарды көчөгө чыгарды. Бул кыйратуу. Аларда Испан өкмөтүндө уят жок экен. Биз намыстуу элбиз, жеңилбейбиз, жеңип чыгабыз. Бул 21 кылымда болбой турган нерсе каршы адамдар үйүндө жата бербей бир нерсе кылышы керек. Диванда жатып алып гана мага мындай жакпайт деген жетишсиз бир нерсе кылышыбыз абзел. Испания соту 2 ноябрда автономиянын кызматтан алынган вице-президенти баштаган 8 жетекчини камаган. Аларды акчалай күрөөгө да бошотпой турган болууда. Ал эми сотко келбей койгон Каталониянын мурдагы президенти Карлес Пучдемон баштаган дагы 5 адамды кармоого европалык ордер берген. Пучдемон учурда Брюсселде. Эгер Бельгия бийлиги ордерди жөндүү деп тапса, мурдагы президентти Мадридке өткөрүп бериши керек. Пучдемон болсо 2 ноябрдын кечинде камактагы өнөктөштөрүн бошотууну талап кылып билдирүү таратты. Өзүн жана аларды 2 жыл мурда шайланып келген легитимдүү бийлик жетекчилери экенин айтты. L'Estat espanyol ha decidit empresonar Испан өкмөтүнүн вице-президенти жана 27 сентябрда шайланган Каталониянын мыйзамдуу өкмөтүнүн мүчөлөрүн камоо чечими өтө чоң ката. Бул демократияга катуу чабуул. Калың эл колдогон саясий лидерлерди камоо демократиянын негизги принцибин бузган акт. dirigents polítics. Мурдагы каталон жетекчилерине борбордук бийликке баш ийбөө, козголоң, мамлекет каражаттарын ыксыз пайдалануу боюнча айып тагылууда. Али Токтакунов, Азаттык. АКШ президенти Дональд Трамп болсо Азия боюнча алгачкы сапарын баштаганы турат. 10 күн ичинде континенттин 5 өлкөсүндө токтомокчу. Визит Пхеньян менен Вашингтондун террористтен улам Корей жарым аралындагы кырдаал мурдагыдай эле чыңалып турган учурга туш келүүдө. Элиза Кененбаева толугураак баяндайт. АКШ президенти алдыдагы 10 күн ичинде Жапония, Түштүк Корея, Кытай, Вьетнам жана Филиппинге бармакчы. Америкалык президенттин Азияга мындай узак сапары акыркы ирет 25 жыл мурда болгон экен. Азыркы визиттин жүрүшүндөгү сүйлөшүүлөрдүн башкы темасы Түндүк Кореянын Улуттар уюмунун резолюцияларында тыюу салынган өзөктүк программасы болоору күтүлүүдө. Президент бизде убакыт бүтүп бара жаткандыгын аңдап билип турат. Андыктан биз өлкөлөрдүн баарындагы көбүрөөк нерсе жасоого чакырабыз. Атап айтканда, президент алдыда жоопкерчиликтүү мамлекеттердин баарын өзгөчө Түндүк Кореяга көбүрөөк таасири барларды бул режимди саясий жана экономикалык жактан изоляциялоого, анын лидерлерин өзөктүк куралга умтулуу туңгуйук экенине ынандырууга үндөйт. Түндүк Корея көйгөйүн АКШ Азиядан Кытай, Жапония, Түштүк Корея менен буга чейин эки тараптуу жана көп тараптуу форматта такай талкуулап келген. Аталган үч өлкөнүн лидерлери АКШга жыл башында президент алмашкандан бери кеминде бир сыйрадан барып кетишти. Бирок Улуттар уюмунун коопсуздук кеңешинин Түндүк Кореяга каршы сентябрдагы акыркы катаал санкциясынын толук аткарылышы көбүн эсе Кытайга көз каранды. Анткени Бейжин Пхеньяндын негизги соода өнөктөшү. Корей жарым аралында болсо мурдагыдай эле чыңалган кырдаал сакталууда. Трамптын Азияга сапары алдында Түштүк Корея өз тарабынан ракеталык сыноо өткөрдү. Бул убакта асманда АКШнын бомба таштоочу учактарын Жапониянын жана Түштүк Кореянын өзүнүн аскерий учактары коштоп жүрдү. Түндүк Корея болсо баллистикалык ракеталарын сентябрда акыркы ирет суутек бомбасын сынагандан бери учурай элек. Бирок ал кезектеги сыноону президент Трамптын Сеулга сапарына тушташ өткөрүшү да мүмкүн. Мындай божомолду Түштүк Кореянын чалгын мекемеси айтканын Рейтер агенттиги кабарлады. Элиза Кененбаева, Азаттык. Сиз Азаттыктын тележаңылтарын көрүп жатасыз. Көз карансыз мамлекеттер шериктештигинин өкмөт башчыларынын Ташкенттеги жыйынында Сапар Исаков Казакстандын чек ара көзөмөлүн күчөткөнү ишкерлерге кедергисин тийгизип жатканын билдирди.
Казак премьери болсо, чек арадан товарларды алып өтүүдө талаптар бузулуп жатканын дагы бир ирет кайталады. Коңшу эки өлкөнүн чек арасындагы кырдаал мигранттарга кандай таасирин тийгизди? Улан Асаналиев Алматынын Кенжехан базарында иштеген кыргыздардан кабар алды. Чек ара жабылгандан бери бизге кыйын эле болду окшойт. Мына бир 20 күндөн бери ушул текшерүү, налоговый келет. Базарда текшерүүлөр болду, кат текшерүү болду. Местасынан чалбай, базарда соода кыла албай, ушу арендасы төлөп алган жарандарыбыз болду. Бәрі сода жай болуп атат. Себеби жаңы товар жок. Жаңы товарды алып келгенге таможнядан пробкада мурункудай тез өткөзүп күндөгү заказ бергенбиз күндө келчү эле азыр ондай болбой атат. Айдан бери чек арадан аябай кыйналып өтүп атабыз. 6 саат туруп атабыз. Кече күнү эле өтүп келдим, понедельник күнү 6 саат туруп. 6 саат. Биз мигранттардын атынан суранып кетет элек. Урматтуу Сооронбай Жээнбекович, сизден сураныч, биздин мына Алматыда жүргөн, Москвада жүргөн кыргыздардын шарт түзүп берип, ушуларга жеңилдик түзүп берсеңиздер деп сизден суранып кетет элек. Сизден суранабыз. Нурсултан Назарбаев менен жакшы сүйлөшүп, ушу биздин көйгөйүбүздү чечип бериңиз. Казак өкмөтү болсо Кыргызстандын бажы кызматынан өлкөгө киргизилген товарлар боюнча маалымат күтүп жатканын, андыктан мыйзам бузуу менен таашылган товарларга бөгөт коюу үчүн көзөмөлдүк күчөтүүгө аргасыз болуп турганын билдирүүдө. Енді келіспесе бізге бірге атқармасынан оны жұмысты біз не істейміз? Біз айтамыз, енді біз оны тексеру керекпіз, енді не істейміз? Келгіңіз келмейді, ақпарат бергіңіз келмейді, не келе жатқанын білмейміз. Енді сонда көзіміз жұмыс жүре береміз бе? Кыргыз-казак чек арасындагы кырдаал боюнча соңку кабарлар сайтыбызга жарыяланып жатат. Дарегибиз Азаттык Чекит.орг. Эми күндүн башка окуяларына кыскача токтолсок. Нью-Йоркто 31 октябрда болгон кандуу кол салууга Ислам мамлекети террордук тобу жоопкерчилик алды. Топко таандык Аль-Наба басылмасы 8 адамдын өмүрүн алган чабуулду халифаттын жоопкери уюштурду деп билдирди. АКШ бийлиги бул окуяга шектелген өзбекстандык 29 жаштагы Сайфулло Саиповго расмий айып такты. Британ бийлиги Brexit референдумуна Орусия таасир эткенби же жокпу иликтей баштаганы кабарланды. Буга Кремлге байланышы бар тараптар АКШ шайлоосуна таасир этүү үчүн социалдык түйүндөрдү колдонгон деген маалыматтар негиз берерин өлкөнүн шайлоо комиссиясы Times басылмасына билдирди. Британдар былтыркы референдумда евро биримдиктен чыгууну тандашкан. Кремль болсо батыштагы шайлоолорго кийлигишпегенин айтып келет. Сирия армиясы Дейр-эз-Зор шаарын Ислам мамлекети террордук тобунан бошотконун жарыялады. Сирия обсерваториясы уюму өкмөттүк күчтөр шаарга көзөмөлүн орнотконун, айрым конуштарды согушкерлерден тазалоо операциясы жүрүп жатканын кабарлады. Эфрат дарыясынын жээгиндеги бул шаар Сириянын мунайга бай провинциясынын борбору. Чеченстандын башчысы Рамзан Кадыров советтик лидер Владимир Лениндин 90 жылдан ашуун Москвада мавзолейде сакталып турган сөөгүн жерге берүүнү сунуштады. Бул маселеде акыркы чекитти Орус президенти Путин коюшу керектигин ал телеграмга жазды. Кремль мындай маселе бийликтин күн тартибинде жок экенин билдирсе, президентке талапкер Ксения Собчак аны эл чечиши керек деди. Эми жаңылыктардын акырында Сиднейдин бизнес борборундагы көпчүлүктүн көңүлүн бурган бир окуяны айта кетели. Бейшембиде борбордук көчөлөрдүн биринде түшкү тамакка чыккан адамдар арылардын көптүгүнө таң калып турушту. ABC каналы арылар алгач 3 кабат бийиктикке чейинки мейкиндикти ээлеп учуп жатканын кабарлады. Көрсөк кептин баары токтоп турган мотоциклге жайгашып алган эне арыда экен. Бизнес борборго арылардын тилин тапкан балчылекчи тез арада жетип келип, эне арыны атайын кутуга салгандан кийин калган арылар анын артынан ээрчип кетишкен экен. Мына бул арылардын уюгу жок экен. Андай учурда алар аярлуу болуп калышат. Уюгу жок арылар анчалык ачуулуу болушпайт. Биз айтып үлгүргөн жаңылыктар мына ушулар болду. Окуялар кандай өнүгөт? Аларга Азаттык Чекит.орг сайтыбыздан көз салып туруңуз. Ошондой эле биздин видеолорду бардык социалдык тармактардан, YouTube, Facebook'tan да көрсөңүздөр болот. Ал жактардан Кыргыз азаттыгын алгысы же Азаттык медиа деген аталышты издеңиздер. Саламатта туруңуздар.